Бүгүнкү күндө оорубаган адам аз. Кары жаш, байгедейине карабастан өнүккөн өлкөлөрдө да жайылып жаткан рак илдетин толук айыктыруу мүмкүн деп айтышканы менен өлүм менен аяктап келет. Статистикалык маалымат боюнча жыл сайын Кыргызстанда рак оорусуна кабылган 5000ге жакын адамдын дарты аныкталат. Алардын 43%дан ашыгы бир жылдын ичинде каза болот экен. Адамдын тамырын кармап, анын кагышын байкап, оорунун эмнеден келип чыккандыгын аныктаган дарыгер Ашым мырза 10 жылдан бери оор илдеттердин айыгышына себепкер болуп келет. Анын айтымында химиялык кошундулардан жасалган дарыларды колдонгондо алардын терс таасирлери адамда ооруну пайда кылып, кайсы бир органды айыктырганы менен экинчи органды жабыркатышы толук ыктымал. Ал эми табигый дары чөптөрдүн андай терс таасирлери жок экендигин айтат. Мактоолордун баардыгы Аллага болсун, биз базовый кесибибиз, билимибиз, биз биохимикпиз да. Биз ооруну молекулярный уровеньден карайбыз. Молекулярный уровеньден терапия кесибин карайбыз. Врачтар гистологиядан ылдыйга түшпөйт. Биз пайдаланып аткан дары-дармектер, лечебный процедураларыбыз адамдын организмине зыян бербейт да. Башкача айтканда даже токсичный действиясы жок. Жатындын рак илдетине кабылып, оорусу күн санап күч алып отуруп, эки буту баспай калган абалга жеткенде теле аркылуу Ашым Абдрахманович жөнүндө маалымат алып, таап барып дарыланып, жыйынтыгында оорусунан айыккан 48 жаштагы Асанбекова Эльмиранын окуясы мындайча болгон. Ана мен 12-жылы 4-айда онкологический больницага түшүп калдым. Женский матка боюнча, шейка матка боюнча. Ал жерден менин диагнозуму 4-степенге жакын 3-8 деп коюп берди. Эме алдым, луч алдым. 28 жолу луч алдым. Химия алдым 4 жолу. Анан ал жылы жашынакайлы басып, жашынакайлы болду, лечениям күттү деп 2,5 ай жаттым, 80 күн. Анан 13-жылга караганда апам каза болуп калды. Ошо менен эме болуп кетти окшойт, билбейм, кыскасы. Баспай калдым да, уже баса албай, демигип эле баса албай эле уже бутум аксап калды. Бир да врач диагноз кое албай коюшту. Эмнеге баспай атам? Томографиядан канча жол өттүм. Бүт баары жакшы деп эле чыгарып коюшат. Анан акырында уже эми келбей эле кой деп өзүм айта алышкан жок. Эми биякта туугандарыма иним алып жүрдү сүйрөп. Ошолорго айтып атыптыр да. Эми болду, алып келбей эле койгула деп. Бир күнү отурсам эле инимдин аялы звонить этип калды мага. Эже Элтирди каналды көрсөңүз, онкологик врачтар сүйлөп атат деп. Аны онкологик врачтар эми баягы эле сүйлөп аткан онкологик врачтар го деп анча көңүл бурган эмесмин баш жагында. Анан которсом, ушул Хашим Зайналиев деген сүйлөп атыптыр. Телевизордон аябай жакшы сүйлөдү да, ушул онкологик врач. Менин как раз ошондо менин болезним айтып атыптыр. Врачтар менен талашып атыптыр. А врачтар иштешели, чогуу иштешели деп бул иши суранды врачтарданчы. Такыр врачтар кабыл албай койду. Жок, сенин дипломуң жок экен, андай мындай депчи. Бирок көп ушундай мага окшогон оорулар көптөр айыктыр. Телевидениеде берип атты да түзмө. Кыскасы 5 ай 6 ай дарыландым, азырга чейин дарыланып келатам. Эми Кудайыма шүгүр. Кудайыма мен 1000 мертебе шүгүр кылам, тоба кылам. Жол болсо мени эми кыскасын айтканда врачтар ачыгын айтканда болбойт эле деп айтып жарыялап коюшуптур туугандарыма. Анан Кудайыма 1000 мертебе шүгүр. Азыр жакшы, Кудайыма шүгүр, ушинтип сүйлөп отурам силерге. Биринчи мамилебиз бул бүт организмге рактын өсүшүнө мотив берип аткан негизги булагы болгон рак маткадагы шейкасын дароодон баштаганбыз. Анын лучту алганын кесепетин спайка болуп калган. Бул метатаза берилген, муну врачтар метатазасын көрсөткөн эмес. Метатаз кайсы областтарга берилген? Боорго кеткен, жоон ичеге кеткен, не только түз ичеге, сигмовидный кишкада сыткары, поперечный, ободочный кишкаларга, воскодатническада кишканын баардык жоон ичегени каптаган, ички ичегени да каптаган. Андан сыткар өпкөгө чейин жеткен. Акыркы ошол лечение учурунда биз баарын бүтүрүп акырында биз контрольный укол бергенде акырында өпкөсүнөн чыкты да. Анан өпкөсүнө да укол чыгаргандан анан бул толук өзүнө камсыз келдик. Дарылоо курсунун бүткөнүнө май айларында бүткөн болсо, май айларында мына азыр 1 жылга жакындап калды. Бир да кайталанган рецидив деп коет, оорум укол кайра пайда боло турган кандай бир симптомдор такыр жок.
врачтарга айтканымда Мына бул экрандагы 52 жаштагы Черикова Гүлжамал дагы жатындын рак илдетине кабылган. мен бул жерге шейка рак матки деген диагноз менен келгем. Юрфа клиникасында биринчи колпоскопиядан өткөнүмдө ал мени онкологияга жөнөткөн. Онкологияга барбастан эле ушул кишини жөнүндө угуп ушул жерге келдик. Кудайга шүгүр, 2 ай 15 күн дегенде мен дарылады. Мен кайрадан гармония деген клиникага барып, колпоскопиядан өткөнүмдө ошол жердеги врачтар айтышты, аябай жакшы болуп калыптырсыз деп. Кандайча жол менен дарылады дедиле. Мен айттым ушундай ашым деген элдик табып бар экен. Элдик табып ошол жерге барып дарыландым десем, алар жакшы дарылаптыр деди. Кудайга шүгүр, азыр өзүмдү жакшы сезип жатам. Бул аял химиялык курстан өтпөгөндүгүнөн, өтпөгөндүктөн лечениясы бир топ тезирээк бүттү. Лечения учурунда ол өзү деле көрдү, рак болгон шейканын бүт рак зонасы, участкасы сыртка чыгарылып, өз көзү менен ракты көрдү. Анан ал чыгарылгандан кийин ошол шейка болгон зона толук реабилитациялык курстан өткөзүлдү да. Азыр эми кадимгидей лечения бүткөнүнө бир 3-ай кетип бартат. Эгер жаңылышпасам, Кудайга шүгүр эми. Жылдыз айым болгону 23 жашта, 2 баланын энеси. 7 айдан бери өпкөнүн рак оорусу менен жабыркап келет. Мен өзүм жөтөлүп жүргөм көптөн бери. Больницага барсам ушу томографияга түшсөк ушу чыгып калды да. Онкологическийге деди. Онкологический сентябрдан баштап жаттым. 7 жолу химия алдым. Барсам уже эми жылыш жок дешти да врачтар. Эч кандай жылыш жок. Күчтүү рентгенологдор күчтүүсүн беребиз деди. Өпкөнгөн суу тарттыр деди. Ошо суу тарттыгым келбей койду. Өзүм 2 жолу таракоскопия кылгам. Врачтар мындай өпкөмө суу тартып беришти деп, козгой беришиптир. Буюрса жакшы, азыр суум чыгып атат. Башында ишенбей аткам өзүм. Суум кантип чыкмак эле десем, азыр Аллага шүгүр трубкамда. Трубкаммен 2 ай жүрдүм, ушундай суу чыкчу да, слизис үзүлбөйт да. Бияктан ингаляция жазадык, ошо ингаляция аркылуу чыкты да. Аллага шүгүр, азыр басканда кенем мурун дем ала албай, баса албай, чундайбайчы. Азыр Аллага шүгүр жакшы. Мына жылдыздыкы бул дагы особенный бир случай, бул пациенттер ичинде мынанда томографиясында көрүнүп турат, баягы көрсөттүк эле. Көзүңүздө поражение болуп атат да. Бир правый оң тараптагы өпкө поражение болуп атат да. Баягы силерге көрсөттүк, ошол өпкөдө бул өпкөнүн суусу менен опухолой суу эки бөлөк. Рактын суусу кармап, рак өсүп, өпкөнү толук жаптып калган бир тарап өпкөнү. Ошол мына томографияда дагы ошол менен записировать этилип атат мына. Мына көрсөтүлүп атат. Жабып калган, биз ушуну бурдагы пациенттер сыяктуу эле муну ингаляциялык метод менен дарылоо курсун баштаганбыз. Андан бөлөк бунун метастазасы бар, кан менен организмге таркап жаткан. Ошондуктан канында тазалоо курстары жүргүзүлүп атат. Азыр өпкөсүндөгү жайгашкан опухоловый слиз, рактын слизи толук чыгарылды. Алла мактоолордун баары Алла алсын. Эми слизди пайда кылган рактын денелери чыгып атат. Рактын тегелери чыгып атат, албетте жөтөл аркылуу чыгып атат да. Дарылоо курсу улантылып атат. Албай кайрылып тигип неме болуп койгон. Анан бияктын адресин угуп, бул жерге келип лечение алып атам. Бу жерге келгенде жүрөк вообще ичинде полностью бар жогум ооруп келгем да. Жүрөгүм, почкалары, мына бөйрөктөр, мына көк боор, боорум. Анан бул аларды уже айыктырып бүттү. Таптагы уйгу жоголуп кетти. Күнү түнү дагы. Күнү түнү. Анан баягындай пирамидол деген наркотикалык эме алып
уктап калганмын да. Бери келип уйкум полностью жакшы болуп калдым. 100% уктайм азыр. Күндүз деле, түнү деле уктайм. Аны баягы ооруган жерлерим уже жана айттым, ошол сакайып жакшымын. Келип түшкөндө бул кишиде бир топ оорулар болгон. Мисалы кайсыл оорулар? Биринчиден анемия менен ооруган. Бул анемия менен ооруган каны 45 гемоглобин көрсөткүчү 45ке жеткен. 45 менен келген. 45 менен болгон гемоглобин 45 менен болгон операцияны жасоо өзү рисковый болот да. Врачтар мындай кан аздык операция жасоо бул туура эмес. Экинчи бир хронический оорусу бул панкреатит менен да ооруп келген, уйку безинин воспалениясы менен да ооруп келген. Уйку безинин аш жазиндер бөлүнүп чыгарып, ашказан эрозиядан ракка өткөргөн. Ал тургай кызыл өңгөчкө чейин эрозия кылып салган. Эзофагит деген оорус болот, кызыл өңгөч ошо менен азап чегип келген киши да. Мына УЗИде дагы диагнозу коюлган. Мына рак желудка, ана поджелудочный прорастание поджелудочной железы деп турат. Андан сырткары буларга врачтар көңүл бурбай калганы бул боорго карата метастаза кеткен. Рак метастаза кеткен. Ошондо биздин колубузга келип түшкөндө толук кусат эле. Андан дагы бир страшный нерсеси кызыл өңгөчкө рак өсүп кеткен после операциядан кийин. Себеби операция болгон ракты операция кылган учурунда рактын питать этеген источник жоголуп калганда ал периферийный бровного движение окшоп организмге тез таркап кетет. Ошондон кызыл өңгөчтө эрозия болгондуктан, эзофагит болгондуктан көп кызыл өңгөч отурукташып калган. Эми биз лечение учурунда азыр ракты блокада кылгандан кийин биз ашказандагы ракты, печендеги ракты снимать эттик, алдык. Алгандан кийин кусканы барды токтогон. Эми кызыл өңгөчтөгү рак калып калды. Ошондуктан азыр кызыл өңгөчтөгү ракты чыгара турган процедуралар жүргүзүлүп атат. Эми Кудай буйруп калган болсо, Кудай насип кылган болсо, кусканда кусуу менен рак болгон тело менен материнский деп коет, столовой ткандар ажырап туруп, анан рак болгон тело кызыл өңгөчтө рак болду деп чыгат. Кудай насип кылса да, чыккандан кийин реабилитационный курс жүргүзүлөт. Кудайдын сана үйүнө жооп берилет. Ашым мырза онкологиялык илдеттер менен катар кардиология, эндокринология, бөйрөк ооруларын дарылай билген мыкты адис. Уйкудан ойгонуп эле түштө көрүп анан дарылап калган жерибиз жок. Бул көп жылдык, мына 30 жылга жакындап калды. 30 жылдар өттү десек да болот. Ошодон бери бир илимий изилдөө иштерин жүргүзөбүз. Медицина боюнча, медицинанын бир таным ошол онкология жагынан өтө көп изилдөө иштерин жүргүздүк. Андан сырткары биз кардиология жагынан, нефрология жагынан, эндокринология жагынан, гастроэнтерология жагынан, общий терапия жагынан дагы илимий изилдөөлөр жүргүзүп, өзүнчө биз альтернативдик медицина түзүү мүмкүнчүлүгүнө жетиштик да. Эгерде биздин методдор кирип кала турган болсо, көптөгөн операциялар, мисалы, ичээге жасалган операция 100% Кудай насип жок болот. Ичээге жасала турган, ашказанга жасала турган, жүрөккө жасала турган операциялар жок болот. Эгерде биздин методдор кирип кала турган болсо, мисалы, мен силерге баягы бир-эки нерсесин айтпай калдым жүрөк боюнча. Мисалы, азыркы эң өнүккөн Германияда дагы медицинасында стенокардияны дарылаш үчүн зонд киргизилет. Зонд коюлат да, жүрөккөчү. А биздин методдо зонд коюш зарылчылыгы жок. Зарылчылыгы жок да. Биздин методдо тромбанда бөлүп чыгара турган методубуз бар да. Канды да суюкта турган метод. Азыр көрсөңөр бирөөсү ошо кан коюланган эле, жүрөк брадикардия болгон. Мисалы, ошону дагы эч кандай. Анан мына жерде дагы бир пациентибиз бар. Жүрөк стенокардия первый степень, бирок мен койгон диагнозум кан сугущение болгон. Азыр паңдайдагы чатат. Ага дагы эч кандай зондсуз эле жеңил жол менен дарылап атабыз да. İnşallah Allah аларга да баарына дартына шифа берсин.